саламатсыздарбы түзөгөдө Лондон BBC. Эл алчана спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Жапония 2-чи дүйнөлүк согуш учурунда кореялык аялдарды кул катары колдонгону үчүн Түштүк Кореядан кечирим сурады. Ирактын армиясы стратегиялык маанидеги өкмөттүк комплексти ээлеп, Рамади шаарын кайра өз көзөмөлүнө алды. Учкуч айым Британия менен Австралия ортосундагы тарыхый саякатты кайталап асманга бет алды. Көп жылдык сүйлөшүүлөрдөн кийин Түштүк Корея менен Жапония согуш учурунда кул катары колдонулган аялдар маселесин чечүүгө макулдашты. Өкмөттүн атынан сүйлөгөн Жапониянын тышкы иштер министри согуш учурунда Жапон жокерлеринин колунан татаал кыйынчылыктарга дуушар болгон аялдардан кечирим сурады. Токио бул аялдарга финансылык колдоо көрсөтө турган болду. Жаңы жылдын астындагы эки тараптын сүйлөшүүлөрү символикалык мааниге ээ болгону айтылып келген. Жапониянын тышкы иштер министри 2-чи дүйнөлүк согуш учурунда Түштүк Кореялык аялдарды Жапон аскерлеринин көңүл ачуусу үчүн сексуалдык кул катары колдонгонуна кечирим сурап, ал аялдарга жардам катары $8 миллион сунуштады. Премьер-министр Абе аскерий сойкулукка кабылган аялдардан кечирим сурап, алардын өкүнүчтүү тагдырына кейип турат. Сексуалдык кулчулукка кабылган аялдар бул кабарга назар салып турушту. Ли Ок Сеун сойкулукка мажбурланган. Ал бизге өз окуясын айтып берди. Мени күч менен поездге отургузушту. Андан соң Кытайга өткөнүбүздү түшүндүм. Мени башка сойкулар бар жайга алып келишти. Ал жерден сексуалдык кулчулукка кабылдым. Көптөр чыдабай өзүнүн өмүрүн кыйган. Айрым тарыхчылар 2-чи дүйнөлүк согушта 200 миңге жакын азиялык аялдар сексуалдык кулчулукка мажбурланганын айтууда. Алардын көбү кореялыктар болчу. Расмийлер бүгүнкү сүйлөшүүлөрдөн кийин маселе биротоло чечилди деп белгилешти. Бирок буга баары ынандыбы же жокпу жана бул кадамдар жетиштүү деген суроо туулат. Ирактык аскерлер Рамади шаарынын чордунундагы өкмөттүк имараттар комплексинде улуттук тууну орнотушту. Алар Ислам мамлекети аттуу топ менен шаар үчүн болгон согушта бул чордонго жетүүнү негизги максаты катары көздөшкөн. Бирок шаардын айрым бөлүктөрүндө Ислам мамлекети тобунун согушкерлери кала берүүдө. Өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган топ менен күрөш. 6 күнгө созулган катаал кармаштан кийин Ирак армиясынын жоокерлери шаарга кирип келүүдө. Аскерлер ар бир көчө үчүн, ар бир имарат үчүн күрөш болгонун айтат. Экстремисттик топ коргонууга бир нече ай даярданган. Шаардын борборунда жашыруун бомбаларды орнотуп кетишкен. Бирок Ирактын армиясы мурдагы провинциянын баш кеңсеси деп аталган өкмөттүк имаратты кайтарып алды. Андан соң аскерлер шаарды жашыруун бомбалардан тазалоо иштерин баштады. Бул операция бир нече күн мурун башталган, бирок бүгүн өзгөчө оор күн болду. Биз Ал-Хоз аймагын экстремисттерден кайтарып алдык. Ал аркылуу өкмөттүк имаратка чабуул койдук. Ирак аскерлери буга окшош тасмаларды унуткусу келет. Жоокерлер артка чегинип, шаарды өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган топко таштап кетүүдө. Коопсуздук кызматкерлер бир нече ай бою аскердик операцияга дыкат даярданышкан. Биринчи шаарды курчоого алып, экстремисттик топко келчү ок-дары жана кошумча жардам буулган. Айтылган операция натыйжалуу жыйынтыкталды. Бирок Ирактын түндүгүн кайтарып алыш үчүн катаал согуш деле алдыда. Сиздер көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Бириккен Улуттар уюму даярдашкан келишимге ылайык Сириянын Забадани шаарынан козголоңчуларды эвакуациялап кетүү үчүн шаарга автобустар жана тез жардам унаалары киргизилди. Келишим боюнча 400гө жакын согушкер коңшу Ливанга өтүп кете алат. 6-күнү Дамаск шаарынын тушунда палестиналык качкындардын Ярмук аттуу лагеринен согушкерлерди, алардын ичинде Ислам мамлекети тобунун кишилерин чыгарып кетүү операциясы ишке ашпай калган. Кытай террорчулук коркунучу күчөп бараткандыгын белгилеп, ага каршы күрөшүү боюнча жаңы мыйзамды кабыл алды. Мыйзамга ылайык террорчулукка каршы жаңы агенттик жана бийлиги кеңейтилген коопсуздук күчтөрү түзүлдү. Мыйзам өтө кеңири, ал диний азчылыктар жана диссиденттерге каршы колдонулушу мүмкүн деген сын пикирлер айтылууда. Кытай соңку жылдардагы чабуулдар үчүн Шинжандагы уйгур жекчилерин күнөөлөп келет.
Австралияда күкүрт кислотасын ташыган 26 вагондуу поезд темир жолдон чыгып кетти. Кырсык Квинслендтин түштүк батыш жагында орун алды. Поездде иштеген 3 киши жаракат алып, ооруканага жеткирилген. Кырсыктын аймагындагы 2 километр жер жабык зона деп жарыяланды. Мындан бир нече ай мурун британдык учкуч Трейси Кертис Тейлор Британиядан Австралияга карай 21 000 километрлик сапарын баштаган. 1930 жылдарга таандык жабдууларды гана колдонуп, учкуч бөлмөсү ачык учакта бараткан Трейси айым эки өлкө ортосунда биринчи жолу учуп өткөн аял учкуч Эми Джонсондун тарыхый сапарын кайталоодо. Мьянмадагы байыркы храмдар. Буга окшош көздүн жоосун алган көрүнүштөргө Трейси Кертис Тейлор күбө болууда. Ал 1 октябрда Англиядан чыгып, 14,5 миң чакырым аралыкты учуп өттү. Трейси 85 жыл мурун сапарга чыккан Эми Джонсонду туурайм деп максат койгон. Бирок ал бир нече кыйынчылыктарга туш болду. Мисалы, Сирия жана Ирактын аба мейкиндигине кирген жок. It was a very different world in 1930 and it was all British Empire. Албетте, 1930 жылдарга салыштырмалуу абал өзгөргөн. Ал учурда бул аймактын баары Британиянын империясына таандык болчу. Эми Джонсондун радиосу жок болгону менен ал башка өлкөнүн аба мейкиндигине кирип жатам деп ойлогон эмес. 2001 жылы орун алган террордук чабуулдардан кийин аэропорттордо коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Андан тышкары аба ырайы да маселелерди жаратты. Мисалы, Сауд Аравияда кум аралаш бороонго туш келдим. Эчтеке көрүнбөйт экен. Кыйынчылыктарга карабастан Трейси жаш кыздар анын сапарын көрүп, эргүү алат деп үмүттөнөт. I'm obviously not going to inspire people to jump in biplanes and fly around the world, but Мен кыздарга учак башкарып, дүйнөнү кыдыргыла деп айткан жокмун. Менин сапарым метафора, бирок анын түпкү мааниси бийик максат койгула жана ага жетиш үчүн бардык күчүңөрдү жумшагыла. Мен Пакистан жана Сауд Аравияда таланттуу кыздарга кезиктим. Бирок гендердик теңчилик жок болгондуктан алардын келечеги чечилип калгандай. Арийне алар эркин болушу керек. Аял болуп туруп, бийик максаттарга жетсе болот. Трейси январь айынын башында Австралияга жетем деп үмүттөнөт. Эми спорт жаңылыктарына келдик. Англиянын премьер лигасындагы бардык командалар өткөн 6 күнү оюн өткөрүштү. Гус Хединг 2 жолу тренерлик кылган оюнда Челси атаандашы Уотфорд менен 2-2 эсебинде тең чыкты. Сток болсо 2-0 менен Манчестер Юнайтедди утуп алды. Манчестер Сити 4-1 менен Сандерлендти жеңди. Бирок Арсенал 4-0 эсебинде Саутгемптонго утулуп калды. Премьер лигадагы оюндар бүгүн дагы улантылат. 4-0 менен утулган Арсенал бүгүн Борнмут менен беттешип, кадимки калыбына келүүнү көздөп жатат. 4 жолу катары менен утулуп келаткан Манчестер Юнайтед дагы Челси менен беттеште жеңишке умтулууда. Кызыгы бүгүн ойнойт турган Манчестер Юнайтед дагы Челси дагы тренерлер көйгөйлөрү менен алпышып жатат. Сток менен болгон оюн Манчестер Юнайтеддин катары менен 4-чү жолу утулушу болду. Оюнчулар Луи Ван Галдын жетекчилиги алдында жакшы шыктанбай жатат деп айтуу туура эмес, деди чабуулчу Майкл Каррик. Челсиге убактылуу тренер болгон Гус Хединг болсо лигадагы 3 оюнда жеңилбешибиз керек деп турат. Жаңылыктардын соңунда дагы футбол тууралуу. Сиз Рональдону колдойсузбу же сизге Месси көбүрөөк жагабы? Дубайдагы глобалдык футбол сыйлыгын тапшырган сынчыларга Месси жагат экен. Алар аны жылдын мыкты оюнчусу деп аташты. 28 жаштагы Месси менен бирге Барселона клубу жылдын мыкты командасы деп табылды. Бул сыйлык аземинде мурунку англиялык оюнчу Фрэнк Лампард футболдогу карьерасы үчүн сыйлык алды. Жыл соңунда далай кесип ээлери сыйлык алып жатса керек. Интернетте эсиңиздерге сала кетебиз. Биздин дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуй аласыздар. Ошондой эле радиобузду уксаңыздар болот. Биз берүүбүз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчулпон Койчиева. Саламатта болуңуздар.